Ырчы Мирбек Атабеков үй бүлөбүздүн, гифтин жана демөөрчүлөрдүн атынан коронавируска каршы күрөшүүгө 200 000 сом жумшайбыз. Үй бүлөбүздүн, гифтин жана демөөрчүлөрдүн атынан коронавируска каршы күрөшүүгө 200 000 сом жумшайбыз деп Ырчы Мирбек Атабеков социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, азыркы учурда дүйнө жүзүндө коронавирус оорусу жайылып жатат. Ошого карата биздин гифти дагы убактылуу токтотконго чечим чыгардык. Карантинден чыккандан кийин жаңы күч менен сиздерге сонун белектерди ойнотуп баштайбыз. Атабековдордун 1 жылдык гифт тарабынан баардык жоопкерчиликтер сакталат. Атабековдордун үй бүлөсүнүн, гифтин жана демөөрчүлөрдүн атынан коронавирус оорусуна каршы күрөшүү үчүн 200 000 сом жумшайбыз деп жазды. Маалымат Булау Супер KG. Ырчы Айдиншер Нооруз күнү уулду болду. Ырчы Айдиншер 21 март күнү уулду болду. Бул тууралуу Ырчы социалдык баракчасына жазып чыкты. Досторум сүйүнчү, уулду болдук. Кыргызымдын керегине жараган, желегин желбиреткен элине, жерине, үй бүлөсүнө күйүмдүү, намустуу, батыр жигиттерден болсун. Уулубуздун атын Аслан деп койдум деп жазган ал. Эске салсак, Айдиншер менен жубайы Эльвиранын ортосунда бир кызы бар. Маалымат Булау Супер KG.